Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин БКМ контрабюширма группасынын студенттери Абдурашева Мирайда, Бактыбек кызы Махабат жана Алыева Бурукандан педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу Маткаримова Элнура Жанибековна эжекейге кайтарым байланыш. Биздин тема омоним, синоним жана антоним. Бүгүн биздин тема омонимдер. Кыргыз тилиндеги тыбыштык жактан бирдей болуп, бирок ар түрдүү маанини билдиргендер бул омонимдер деп аталат. Омонимдердин келип чыгышы ар түрдүү. Кыргыз тилиндеги омонимдер төмөнкү жолдор менен пайда болгон. Биринчиси фонетикалык, экинчиси лексика-семантикалык, үчүнчүсү морфологиялык. Омонимдерге мисал келтирип кетсек, мисалы сан деген сөздүн маанилерин карасак, сан дегенде биринчиден буттун жамаштан тизеге чейинки бөлүгүн, ал эми экинчиден математикалык бөлүктү, газета журналдан улам чыга турган санды, төртүнчү көптүк же жекелик билдирүүчү грамматикалык категорияны элестетебиз. Ал эми бешинчи өтө көп эсеп жеткис санды элестетебиз. Мааниси ар башка, бирок айтылышы менен жазылышы бирдей болгон грамматикалык форма же болбосо жазылышы грамматикалык формалар менен башка бир сөздөргө тыбыштык түзүлүшү боюнча окшоп айтылышы омоформалар деп аталат. Омоформаларга мисал келтирсек, асыл деген бул сынаточ, этиштин туюк мамилеси, жазык деген сынаточ, этиштин аркылуу мамилеси. Айтылышы бирдей, бирок жазылышы айырмасы болгон сөздөр омофондор деп аталат. Ал эми омофондорго мисал келтирсек, гүл — күүл, тирүү — тирүү, жылуу — жылуу. Айтылышы эле жазылышы ар башка, бирок мааниси бир сөздөр. Жазылышы бирдей, бирок айтылышы жактан айырмаланып турган сөздөр омографтар деп аталат. Омографтарга мисал келтирсек, карта дегенде жердин бетинен кагазга түшүрүлгөн чиймесин элестетсек, жана ошондой эле жылкынын майлуу жоон ичегесин, ал эми ток, курсагы ток же болбосо электр кубатын элестетебиз. Синонимдер бирдей же бири-бирине өтө жакын түшүнүктөрдү билдирип, бир сөз түрүнө кирген, бирок тыбыштары айырмаланган сөздөрдү айтабыз. Мисал алсак, адам, киши, тез бат, дароо, ылдам, сулуу, кооз жана ушул сыяктуу сөздөрдү алсак болот. Синоним кошумча маанилери жана стилистик өзгөчөлүктөрүнө карай үчкө бөлүнөт. Семантикалык синоним, стилистикалык синоним, семантикалык жана стилистикалык синоним болуп үчкө бөлүнөт. Семантикалык синоним бирдей түшүнүктөрдү билдирип, кошумча маанилер боюнча айырмаланган сөздөрдү айтсак болот. Мисалга алсак, мугалим, окутуучу, айран, журт. Стилистикалык синоним туюткан маанилери бирдей, бирок тигил же бул стилист тиешелүүлүгү же эвокуалдык экспрессивдүү боекчону боюнча айырмаланган сөздөрдү айтсак болот. Мисалга алсак, автомашина, дөңгөлөк, араба, дөңкө жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү айтсак болот. Семантикалык жана стилистикалык синонимдер кошумча маанилери боюнча да, стилистик маанилери боюнча да айырмаланган сөздөрдү айтабыз. Мисалы, акча, дөңгөлөк, токорөңдө, аксада, салта жана башка. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема антонимдер. Антоним грек тилиндеги анти — каршы, анума — ат, нам деген сөздөрдөн алынган. Антоним кыргыз тилиндеги бири-бирине маанилик жактан салыштырмалуу карама-каршы колдонулган сөздөр антоним болуп эсептелет. Мисалы, ак, кара, жарык, караңгы, күн, түн, семиз, арык, кубаныч, кайгы.